Саламатсыздарбы? Мен дагы ушул Токтогул районунун Ичкес айылынын тургуну болом. Бул көз кыргыз оймолорунун көз талдырган оймолору кимди гана болбосун суктандырып, мындай өтүп кетип атканда да башын бурдурбай койбойт биздин негизи оймолорубуз, мындай термелерибиз, өрмөктөрүбүз дегендей. Кичинекей курактарыбыз, мисалы үчүн кичинекей сумкага курап көтөрүп алсаң дагы сөзсүз, мисалы үчүн чет өлкөдө дагы көзүн буруп караган, суктанган адамдар көп да негизичи. Анан бирок ошол нерселер бизде азыр унутулуп, кармалбай, унутта калып кетип атат да. Унутта калганын себеби могу жаштар кызыкпайт дегендей. Жаштар кызыкпаганы азыр мисалы үчүн даяр килемдер көп, шырдак салгылары келбейт, чаң болот, кыл болот дешип ушундай пайдалуу жагын билбей атышат да. А мен өзүм ушул эмеге кызыгып калганым, чеберчиликке кызыгып калганым Бишкекте кыргыз стиль деген ушундай ою эме боюнча компания десем болот да, чоң компания бар эле. Ошол эмеге кирип иштеп калдым да. Ошол жерде сувенирлерди, көз талдырган кичинекей ковриктерди, шырдактарды жасап, ошону чет мамлекетке жөнөтүшөт эле. Анан ошо бизде бааланбаганына нааразы болосуң да. Азыр биз ошолорду жасап алсак, бизде бааланбайт да, эч ким пайдаланбайт. А чет мамлекетте пресстеп канча деген сумкаларды жөнөтүшөт эле, канча деген заказдар келет эле да. Ошолор баалап барктап биздин эмебизди баалагандан кийин ошо бизге эмне үчүн бааланбайт, биз эмне үчүн пайдалансак жарашпайт деген немеде кызыгып калдым да мен. Ошо шырдак жасаганды, сувенир жасаганды ошол жерден үйрөндүм да мен. Өзүм негизи баягы эркекке 70 өнөр аздык кылат дегендей эле, аял кишиге 100 өнөр да аздык кылат да. Баардык нерсени кылсаң болот, кызыксаң болот дегендей, жасасаң болот дегендей. Анан ошолордун, чет өлкөлүктөрдүн баягы натуральный эмеге кызыгышып, баягы жүндөн жасалган эмеге адамга пайдалуу болгондугу үчүн алар кызыгып атышат да ошого. Ошону биз өзүбүз да пайдалансак, Кытайдын жана синтеткасына жабышпай, ошолорду пайдаланып, ошолорду элге таратсак деген ниетте ушундай кол өнөрчүлүк уюштурсакпы деп эми жаңы баштап жатабыз да, ойлонуп жатабыз. 5-6 аял чогулуп. Курактардан эми азыр бизде жакшы шүгүр азыр миң курак деген азыр тренд деп койсок болот. Мода болуп атат азыр. Ошол эмени айылда да баардыгы кызыгып атышат. Ошол миң куракты курап бербейсизби депчи. Анан ошону баштаган жатабыз жакында. Миң куракты кураган жатабыз да. Курактан ошол жер төшөктөрдү, подушкаларды, сумкаларды азырактан өзүбүз пайдаланганга эле жасап келдик да. Анан эми ошол неме кылып, уюшуп келиндер чогулуп алып сатууга чыгарсакпы деген ойлорубуз бар. Жогоруда айтып кеттиңиз, кыргыз стиль компаниясы дедиңиз. Ооба, кыргыз стиль. Стиль. Ооба, стиль, кыргыз стиль. Ушул азыр барбы, жокпу билбейм да. Мен 2005-жылы иштегем ал компанияда.